Расмий статистикага ылайык 23-жылы Кыргызстан мамлекеттик карызы 5,5 миллиард доллардан ашкан. Эгерде бул сумманы биздин жарандардын санына бөлсөк, ар бир адамга 750 доллардай карыз чыгып калат. Бул карыздын ири бөлүгү өнөр жай объектилерин куруу үчүн мамлекет тарабынан алынган кредиттер. Мындай кредиттер канчалык эффективдүү пайдаланган, ошол жөнүндө биздин иликтөөбүз. 13 жылдын жай айларында Кытайдын ТБА компаниясы Бишкек ТЭЦ-ин модернизациялоону баштаган. Бул үчүн Кытайдын мамлекеттик Эксим банкы 386 миллион доллар бөлгөн. Кыргызстан акырында кредиттин пайызын кошкондо 500 миллион долларга жакын кайтарып бериши керек. Долбоор ызычуу менен башталган. Тендер конкурс болгон жок. Не дегенде бул эки Кытай компания бул TBI менен СМЭК компания өздөрүнүн сунушун берген. Анан кийин Россия компания Интеравойс өзүнүн сунушун берген. Бул TBI компания бул модернизацияны 386 миллион долларга кылып беребиз деген. А компания СМЭК 30 миллион долларга арзан берген. Бул Россия компания Интеравойс бул толугу менен бул 512 миллион долларга толугу менен биз жаңы ТЭЦ куруп беребиз деген ошондой сунуш берген. А бу жерде Кытай компания болгон эле тиги ТЭЦти 4төн 1 бөлүгүн эле модернизация кылып беребиз деген да. Жаңылоо кылып беребиз деген. Ошого карабастан ТБА жеңишке жетти. 2017-жылы ТЭЦтин модернизацияланган бөлүгү ишке киргизилген. Если мы брали кредиты, мы брали только на такие проекты, которые закладывают будущее для расцвета экономики Кыргызстана. 18-жылдын 26 декабрында ТЭЦте ири авария болуп, Бишкек шаарынын тургундары дээрлик 1 жума жылуулуксуз калган. Кырсык жоюлгандан кийин бул техногендик кырсыктын себептерин жана күнөөкөрлөрүн аныктоо иштери башталды. Үрөй учурган фактылар ачыкка чыкты. Не дегенде бул Кытай компания TBI бул баягы проект болгон эмес, техника эмес, негизде болгон эмес. Булар барып Кытайды эң арзан, эң эскирген тиги жабдууларды алып келип, ошентип коюп, анан кийин проектирование кылган. Коюп, анан кийин проект түзүп, анан кийин ошо тиги эметкен да. Ал бул ошо негизинде коррупция болуп атпайбы? Негизги ТЭЦтин модернизацияланган бөлүгү ишке киргенден кийин деле эмнегедир шаарды эскилиги жетилген бөлүгү жылытчу. Бишкек жылуулук борбору өзү бул электроэнергия чыгарат, бул жылуулукту чыгарат, ысык чыгарат, буу чыгарат. Ошо негизинде бу жерде эмне үчүн чала болгон? Негизинде проект болгон эмес, техникалык негизден болгон эмес. Ошол жерде Кытай компания эң арзан кылып эски оборудование коюп койгон. Ошо негизинде 2018-жылдагы 2024-жылда ошо тиги эски ТЭЦ бузулуп калгандан, авария болгондон кийин, жардыр болгондон кийин много жаңы Кытай энергоблоктор модернизациядан кийин иштеш керек эле. Бул болсо электроэнергия жылуулук бербей алган. Мына кечеги тиги 2 февраль 2024 жардыр болгондон кийин мекеме аралык комиссия түзүлүп, ошонун төрагасы Бакыт Төрөбаев айтып атат. Толук кандуу тиги экинчи энергоблок, 2 энергоблок 300 мегаватт ишке алып чыгарган жок. Жылуулук чыгарган жок. Ошо негизинде биз кайта модернизация кылабыз атат. 250 миллион доллар кайта модернизация кылат. Бул эң туура эмесми дегенде, ошо тиги 386 миллион доллар жумшап, азыр эми 500 миллион доллар бериш керек. Ошону тегиз карап, проект кылып туруш жерде жакшы болсо мындай авария болмогон эмес. Анан дагы мындай да эми кайта 200 миллион доллар кайта жумшаган бул туура эмесми дегенде 500 миллион доллар кетип атпайбы? 500 миллион доллар, 500 миллион долларга жаңы ТЭЦ курса болот эле. Кийин депутаттык комиссия бир катар мыйзам бузууларды аныктаган. Авариядан кийин иштен алынган ТЭЦтин директору Нурлан Өмүркулулу журналисттерге билдиргенде, чындыгында ТЭЦти модернизациялоого 250-260 миллион доллар гана кеткен. Маселен, 320 долларга кычкачтар, 1600 долларга 30 килограммдык өрт өчүрүүчү каражат алынган. Консультанттык чыгымдар дээрлик 6 миллион долларды түзгөн. Курулуш ыкмасы да көптөгөн суроолорду жаратты.
24-жылы Бишкек жылуулук электр борборунда жаңы авария болду. Көмүр чагым жарылуусунан ТЭЦтин эски бөлүгүнүн чатыры толугу менен талкаланып, жабдуулар бузулган. Бүгүнкү күндө өкмөт бул авариянын кесепеттерин жоюу жана ТЭЦтин эски бөлүгүн модернизациялоо үчүн дагы $200 миллион издеп жатат. 4 жыл өтпөй, 4 жыл өтүп, кайта эле чоң ивери жардыруу болот. Жардыруу болуп, ошол жерде дагы не дегенде мурунку бийликте, азыркыдай бийлик ошонун баардыгын тиги изилдеген эмес, аныктаган эмес. Эмне үчүн болду? Себеби эмне? Ким күнөөлүү? Эч ким аныктабай алып, мына 4 жылдан кийин быйыл 2 февраль 2024-жылы ошо бул авария, бул жардыруу менен болуп, мына чоң эри мындай зыян келтирди. 13-жылы Бишкек шаарынын мэриясы Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы менен катуу тиричилик калдыктарын чыгаруу системасын жакшыртуу боюнча келишимге кол койгон. 22 миллион евронун 11 миллиону өкмөт кепилдеген насыя катары бөлүнгөн. Бул 11 миллион эски полигонду калыбына келтирип, жаңысын түзүүгө жумшалышы керек болчу. 23-жылдын 31 октябрында көлөмү 1,9 миллион метр кубту түзгөн жаңы полигон ачылган. Бирок полигондун эски бөлүгү бүгүнкү күнгө чейин күйүп жатат. Вот это все земельные работы проведены, но там все это будет столетиями, тысячелетиями гнить. Из рекультивации вот здесь проведены только земельные работы. Больше я ничего не вижу. Ну и засыпали вот это озеро фильтрата тоже мусором. О какой пищевой безопасности может быть идти речь, если все, даже вот сейчас это засыплят землей, закроют за саркофагом, будет идти дождь, будет таять снег, вода все равно будет через грунтовые воды попадать в поливное, вот это третье водохранилище. Это все окажется на наших полях. Долбоор аяктады деп жар салынганы менен жаңы полигон дагы деле таштандыларды кабыл албайт. Она еще не готова, получается. Она еще не готова, нам ее еще не сдали. А в каком году? То есть это... В этом году ее уже будут сдавать. Бүгүнкү күндө полигондун жаңы жери сиз көргөндөй ушундай абалда. Бирок Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы сайтында полигондо эмне болушу керектиги так жазылган. Анда мисалы таштанды таштоочу чуңкур, администрациялык имарат жана унаа токтоочу жай, трансформатор станциясы, техникалык тейлөө аймагы, кер жугуч жабдыктары, саркынды суулар үчүн көлмөлөр, өрт өчүрүү үчүн резервуар, кайра иштетүү станциясы, контейнерлер үчүн ангар, кайра иштетилген материалдарды сактоочу сорттоочу аянт, мал калдыктарын чыгаруучу аппарат. Ошондой эле кирүүчү жолду кеңейтүү жана асфальттоо пландаштырылган. Мунун эчтекеси жок. Акча 13-жылы түшүшү керек болчу. Бирок кредиттик келишим өз убагында аткарылбагандыктан 15-жылдын октябрь айында гана келе баштаган. 17-жылдын январь айында Бишкектин санитардык полигонуна дээрлик 400 000 еврога атайын техникалар жеткирилген. Бирок ошол эле жылы тазалык ишканасына өткөрүлүп, 20-жылы жайында кайтарылып, бирок ал техника жараксыз болуп калган. Долбоор 18-жылы бүтүшү керек болчу, бирок 21-жылга чейин узартылган. Бул убакыттын ичинде материалдарга жана кызмат көрсөтүүлөргө баалар жогорулап, өз обогунда төлөнбөгөн кредиттер үчүн жылдык 4% өлчөмүндө айыптык санкциялар салынган. Натыйжада 21-жылга карата дээрлик 3 миллион кредиттик каражат пайдаланылбай калган. Бирок эсеп палатасы тастыктагандай, бул акча долбоордун калган бөлүгүн ишке ашырууга жетпей калышы мүмкүн. Бүгүнкү күндө өкмөт кытайлык компания менен таштандыларды өрттөөчү завод куруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Инвестициянын көлөмү $95 миллион түзөт. Кытай-Кыргыз кагаз фабрикасы 2002 ишин баштаган. Анын курулушуна 100 миллион юань, башкача айтканда 18 миллион АКШ долларына жакын насыя алынган. Бирок 2005 жылга карата өндүрүштүн кымбаттыгынан жана башкаруунун жогорку чыгымдарынан улам жоготуулар 117 миллион сомду түзгөн. Фабрика 10 жылдан ашык токтоп, 2016 жылы банкрот деп жарыяланган. Бүгүнкү күндө фабриканын имаратында текстиль өндүрүшү жайгашкан. Баягы жипти ийиргенге биринчи неме стадиясыга даярдалып, ар бир немеде быры кайра сорулуп пресске кетет отходко, а мындан уже даярдалып чыгат. Бул жер 4 в 1 деп
8 челектен туруп бул жерден жиптин тыгыздыгы жана сапаттуулугун ушул жерден чыгып даярдалат. Жиптер даярдалып келет. Бияка мындай кылып. Анан бияка лабораториябыз бар, ал лабораториядан эсептелинет бүт баарын. Эжеке, могул объекттер эмне анда? Бул объектиде это дробилка. Дробилка. Ошондо биякта бир гана ошол жип тигүү оборудование турабы? Кандайдыр бир башка оборудование жок деп? Жок, биякта эми жип тигүү бар. Жерибизде болсо ошо чыккан волокнолор жана габарит да ошолор бул жакта сакталат, склад болупчу. Ошо биякта 2 дробилкабыз бар, нар жакта ошо жип цехыбыздыкы бар. Сиз эми эң башынан бери иштеп атасызбы? Кытай-Кыргыз фабрикасы жөнүндө эстегендер аз. Бирок мамлекеттик архивде эсеп палатасынын аудитордук материалдары сакталып турат. Анда кызыктуу фактылар бар. Фабрикада бухгалтердик эсеп начар уюштурулган. Мунун натыйжасында фабриканын жетекчилерине негизсиз жогорку эмгек акы чегерилген. Күйчү майлоочу майлар жана башка инвентардык буюмдар үчүн акчалар мыйзамсыз эсептен чыгарылган. 217 000 АКШ доллар өлчөмүндөгү кредиттик каражаттарды максатсыз пайдалангандыгы аныкталган. Ал эми эң негизгиси сырьёнун өздүк наркын адегенде туура эмес эсептөөлөрдөн улам даяр продукциянын баасы базар баасынан ашып түшүп, ал фабриканы банкротко алып келген. 2005 жылдагы инкылаптан кийин фабриканын башкы директору Кытай жумушчулары менен Кыргызстандан чыгып кетишкен. Бирок 100 миллион юандык насыяны төлөө Кыргызстандын өкмөтүнүн милдети бойдон калууда. 1993 жылы Кыргызстан өкмөтү Пакистан менен Айдан фарма заводун куруу боюнча өкмөттөр аралык келишимге кол койгон. Долбоорду ишке ашырууга пакистандык Kehkashan Private Limited компаниясы тартылып, долбоордун суммасы 10 миллион долларды түзгөн. Кыргыз фарма индустрия мамлекеттик концернинин төрагасы Эркинбек Матыевдин Kehkashan Private Limited фирмасы менен буга чейин конкурсу жок эле келишим түзгөнү долбоордун игиликтүү ашышына шек саноого негиз берген. Кыргыз мамлекети жаңы бутуна туруп келип аткан, эми өнүгүп келип аткан деп бүт эл аралык финансылык уюмдар 0,3-0,5% менен көптөгөн жылдарга берчү, анан кийин аларды реструктуризация деп срогун муну бар жардам колдоо катарында болгондо. А бул проект болсо башынан эле 5%. Эбегиз чоң азыр деле ооба. Ошол убактагы 10 эсе жогору процент менен алып атпайбы. Экинчиден бизге эч кандай акча түшкөн эмес, бизге акча берген эмес. Пакистан өздөрүнүн деле акчаны кармаган. Өздөрүнүн эле жанагы бир эч кандай атайын муну менен шугулданып жүргөн фирма эмес, түшүнүксүз бир фирма менен иштеген алар. Кыргыз тараптан эч кандай контрол кылуу мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Тийиштүү оборудованияны берип атабы, жаңа оборудованияны берип атабы, же эскини берип атабы, мен азыр эсиме түшүп атат. Алар бир эски оборудованияны берген, жаңы берген эмес. Жогорку баа менен берген. Ошонун баары келип жыйынтыгы швейный цех менен бүтүп атпайбы. Экинчиси, эмне үчүн мамлекеттик орган катары элдин алдында, мамлекеттин алдында жоопкер боло турган тийиштүү министрлик аркылуу иштебей, кандайдыр бир жаңы түзүлө коюлган уюм аркылуу иштеп атат. Ошол Кыргыз фарма индустрия болчу. Кыргыз фарм индустрия дегенде Матыев түзө коюп, Матыев эч кандай мамлекеттик органда иштеген адам болчу. Ага анын уполномоченный укук берип, мамлекет тарабынан ал барып келишим түзүп атпайбы? Аны ошол келишим түзүүгө мындай калкалаган бир бийликтегилер болду деп эсептейсизби? Анткени өзү жасалбайт болчу. Эми айдан ачык эле көрүнүп турбайбы? Калкалаган жеке кызыкчылыгы жок бийлик болсо, мамлекеттик бийлик болсо, анда ишке барбайт болчу.
Эсеп палатасынын аудитинин маалыматы боюнча, заводдун курулушу кыргыз тараптын жетишсиз каржылануусунан жана кечиңдетилгендиктен улам жабдуулар 3 жылдан кийин гана заводко жеткирилген. 2001 жылга карата иш дагы деле башталбай, ал эми 2003 жылдын сентябрына карата карыз дээрлик $14 миллион түзгөн. Натыйжада 2007 жылы завод банкрот деп табылып, жери менен 18 миллион сомго сатылган. Ал 2007 жылдагы курс боюнча $5 миллион 300 миң түзгөн. Сатып алуучу National Paints ишканасы болгон. Ал жерде Гомбаржи Адип Бурхан директор жана уюштуруучулардын бири болуп саналат. Ошол эле жылы мамлекеттик мүлк фонду бул сатып алуу сатуу келишимин бузуу үчүн сотко кайрылат. Бирок компания бүгүнкү күнгө чейин Айдан Фарма жабык акционердик коом катары катталган. 2014 жылы Айдан Фарма заводу боюнча мамлекеттик мүлк агенттиги соттон утуп чыгып, Орусиялык Grand Capital компаниясы бул ишканага инвестиция салууга кызыктар болуп, ал тургай өз өкүлдөрүн жиберген. Комиссия приехала, они обследовали, потом они повторно привезли каких-то специалистов и, в принципе, говорили, мы для себя будем готовить предварительное технико-экономическое обоснование, ну, предварительное, а ты нас информируй, как проходит этот процесс. Но через неделю мне сообщают, или через 2, что ответчик подал апелляционную жалобу. И, разумеется, нужно подождать, пока апелляционная инстанция рассмотрит. И вот на вот этом застопорилось так, что это уже неприлично долго было. Но, что интересно, я где-то через год-полтора поинтересовался, просто ради интереса. Оказывается, ВОЗ и ныне там. Мынаки биз ТЭЦтин жанында турабыз. Келтеген территория абдан чоң. Биз ичине киргенге үлгүрдүк. Анан кийин бирок бул жерде кандайдыр бир жумуш болуп жаткабы же өндүрүш барбы жокпу билүү кыйын. Адамдардын кээ бирлеринин айтканы боюнча бул жерде ар кандай ишканалар иштейт. Бирок башында эң оолу негизи бул жерде ошол фармацевтика жана дары-дармектерди чыгаруучу завод болуш керек эле. Андай көрүнүш жоктой. Цех бар. Пластиковый. В общем, А так башында эме болчу турбу, антибиотик, дары-дармек чыгарчу. Келдибековдуку, Биз да уктук ошондо Келдибеков деп. 21 жылдын июнь айында мамлекеттик мүлк комитети менен заводдун ээлеринин ортосунда жогорку сот тарабынан тастыкталган жарашуу келишими түзүлүп, анда бул жагымсыз кредит боюнча милдеттенмени аткаруунун жаңы мөөнөттөрү аныкталган. Өткөн жаңы тарыхыбыздан сабак алып, күнөөкөрлөр жазаланып, ал эми келечектеги долбоорлор үчүн алынган кредиттер кылдат эсептелип, урдалбай бүткүл Кыргызстандын элинин жыргалчылыгы үчүн иштейт деп ишенгибиз келет. Үмүттүн шооласы үзүлбөйт эмеспи?